Бизди Кудай жаратты. Мен муну аябай так даана билем. Биз баарыбыз бир күнү эртеби кечпи Кудайдын астына барабыз. Кичи кезде мындай кыялдар болот го, ким болом деп кыялданчыңыз? Апам айтат, көчөгө чыгып карасам эле жаш балдар аябай үйлүп туруп алышыптыр. Барып карасам эле сен дейт кичинекей томпок болуп барып бирок юбкаң менен айланып бийлеп атыптырсың. Кел десем келбейсиң. Анан болбой барып сени алып туруп анан үйгө алып кирип кеткенмин дейт. Ошондо үн бул жараткандан берген бир өзгөчөлүкпү же иштеп чыкса болобу? Жүрөктө жаз, көчөдө жаз, үйдө жаз. Бирок сөзүңүз жөнүндө жакшы айтат экенсиз. Жок, мен болгондо айтам го по факту. Моңайымба адайым ырынын феномени эмнеде? Музыкасы деп башталганда тара дегенде эле мындай маанайым көтөрүлүп баштайт да. Анан Уже билеп баштайт жанагы. Монтип билеп. Өмүрүңүздө эң чоң байлык деп эмнени эсептейсиз? Биздин макалдарыбыз бар го. Башкы байлык ден соолук деп элечи. Жөн эле угулат. Жөн эле угулчу экен, бул бирок чыныгы экен. Hayatımı zamanımı yüreğimin açarımı sana verdim. İstedim sevilen olum yolunu gözledim. Sevgine ihtiyacım vardı görseydin. Bana gelseydin. Etrini duysaydım bir. Саламатсыздарбы биздин урматтуу катталуучуларыбыз, биздин жаңы чыгарылышыбызга кош келдиңиздер. Бизде бүгүн жаркыраган Татынакай эжекебиз келиптир. Сонун ушундай жарык тартууланган подкаст болмокчу. Бизде бүгүн конокто Элера Кабылжан кызы. Кандайсыз, амансызбы? Жакшы, рахмат, чоң рахмат чакырганыңыздарга. Сизге да келип бергениңизге, убактыңызды бөлгөнүңүзгө рахмат. Ошондо мен фамилияңыз боюнча суроо, Кабилжан кызыбы же Кабылжан кызыбы? Атам Өзбекстанда төрөлүп калгандыктан ошон үчүн Кабилжан кызы деп, Кабил деп жазышыптыр да. Исмаилов Кабил депчи, Кабилжан деп. Так кыргызча Кабылжан. Улутуңуз кайсы болуп калды ошондо? Кыргыз. Кыргыз эле. Кызыктуу экен. Кантип атаңыз Өзбекстанда төрөлүп калган? Ата энем Совет учурунда, Союз учурунда баардык 15 мамлекет бир болгонда бири-бирлерине кирип чыгып кенен ошондой жүрө беришкен да. Анан ошол мен бул жөнүндө чын эле жакшылап сурап коюшум керек экен. Ошол кирип чыгып эле жүрүшкөн экен. Ата кыргыздар эле. Бир тактап коелу. Тактап коеюнчу. Сиздин көп интервьюларыңыз бар, бирок ошол эле биз канча биздин шоу бизнестеги байкелерибиз менен эжелерибиз менен тартып жүрөбүз да подкастчы. Анан эң мындай көйгөйлүү нерсе бул алардын интервьюларында мындай мазмуну жок да, жөн эле келип тигин сүйүп калды, кимди сүйүп калды, кандай жигит калам, калп эле нары бери шоу бизнесте аралашып эле элдерге туура эмес жактан тартуулаган жактар да бар да. Биздин максатыбыз тарыхта бир архивде калтырып кеткенге мындай бир окуяларыңызды, жолуңузду сактап калгыбыз келет. Ошондуктан сиздин жолуңуз кызыктуу, өзү балалыктан башталат да бардычы. Ооба. Балалыгыңызды айтып берейинби? Балалыгым туулганыңыз жөнүндө каякта, биринчи каяктан туулдуңуз? Ош областына караштуу Өзгөн районунун Макаренко айылында төрөлүп, ошол айылда өскөм. Номер 58 мектебинде 11 жыл окугам. 11 классты бүтүрүп, анан бияка келип Маданият жана искусство университетине, Бүбүс Араби Ишеналиева атындагы мамлекеттик университетке бюджет бөлүмүнө өтүп, 5 жыл эстрадный вокал бөлүмүн бүтүргөм. Бул мектеп учуру көбүнчө эң мындай ата-энемдин тарбиялоосу, бул аябай адам жашоосунда эң маанилүү күндөр го. Анткени ошолор таасир этип, адамдын характерин, мүнөзүн түзөт. Сизде кандай болуп түзүлдү ошол? Менин характерим негизи апам айтат да, негизи эле полный характериң 100% ошо кайненемдики дейт да, мен чоң энемдики дейт да. Мен апам экөөбүз сүйлөшүп калганда айта берет да, сен чоң энең дал өзсүң, мен кайненем өлбөптүр депчи. Неге дегенде мен чоң энем мындай такыр бош отурган адамды жаман көрөт экен, жаман көрчү экен. Анан бирөөлөрдү да кеп кылып ушактаганды жактырбачу экен. Келиндери ал кезде телефон жок да. Келиндери келип, байым кеп кылышат да, тияк-биякты кеп кылып отурганда эле узун жандай союлу менен чаап келиндерин кадимкидей. Эмне кылаарга ишиңер калбай калдыбы деп чаап ошентип кубалачу экен да. Анан мени апам ошентип айтат, сен эң жакшы сыпатың ошол чоң энеңдин сыпаты деп. Сиз ошондо кимдерди иштетип турасыз? Кимдер менен башкарасыз? Тажабаса эле, Тажабай молодец, жакшы иштеп жүрөт жанымда. Сиз менин билишим боюнча 8 бир тууганбыз. 8 бир туугансыз, э? Мындай чоң үй бүлөдө өсүш бул кандай? Чоң үй бүлөдө эми бала кезде чоң үй бүлө экенибизди билбейбиз да. Бала кезде ойлойсуң, баардык үй бүлөлөрдө ушундай деп ойлойсуң. Көрсө чоң үй бүлө экенбиз, 5 кыз 3 уулбуз.
Мен болсо кыздардын 4-сүмүн. Анан баардыгы өздөрү менен өздөрү сонун болуп, үй бүлөлүү болуп калышты. Сиңдим да турмушка чыкты, байкем үйлөндү. 2 иним, мен үчөөсү эле бойдок болуп калдык окшойт. Калгандары баардыгы ошо өздөрү менен өздөрү болуп сонун болуп жашап атышат, көз тийбесин. Анан мен ошо көбүрөөк не деп коет эле, апама жакын болуп, атама жакын болуп, мени ушул сен жогорку билимдүү болуп оку деп атайын не деп коюшат, ишенип, характерим дагы кичине сыртымдан аябай деп жашынакай көрүнгөнмөн, жесткиймин го. Анан мен билбейт экенмин. Жесткиймин го деп. Характери жесткий деп анан мени шаарга жөнөтүп окутуп калышты го. Кутулайын деп. Жок, мындай кандай десек, аябай мындай тың бышык деп айтор ушундай. Сизге ишенип өзүнөн өзү болуп кетет деп. Ооба. Өзү сиз айтып атпайсызбы, сиз алба баары эле ушундай жашайт деп ойлоп көргөнсүз депчи. Мен 4 бир тууганмын да. Анан такыр канчалык көп 8 дегенде эле элестете албайм. Канча бир күндө бир үйгө батып, бири менен сүйлөшкөндөрү, өзү азыркы үй бүлөлөрдө эки бир тууган эле батпайдык го бири менен. 8 билбейм, көнсөм керек. Мен бала кезибизде эле ошо улуу эжелерим менен ошо чогуу эле жүрчүк. Алар чоңоюп бирок кетип калышты. Баарыбыз бир 8 тең бир үйдө көп деле болгон жокпуз. Кез деле келип калышчу. Анан менимче ошо көп болгон жакшы. Неге дегенде бири-бирибизге азыр чалышып, кеңешип, улуу эжем менен, анан кийинки эжеме чалып, мындай аябай не деп коет, сонун да айтор. Мага жагат. Ата-энеңиз кандай тарбия берди силерге, өздөгү деле бардык үй бүлөгө? Ата-энебиз бизге аябай эле жакшы тарбия берди деп ойлойм. Анткени ар бирибизге 8 деп эле баарыбызга эме кылбай, ар бирибизге мындай не деп коет, апам, айрыкча апам да, индивидуально ар бирибизге көңүл коюп, көңүл буруп, азыркыга чейин айтып калат. Мен ар бириңерди дагы мындай мындай кош көңүл караган эмесмин депчи. Азыркыга чейин деле ушундай күнүгө сүйлөшөбүз, подкастка кетип атам деп чалып, ар бир нерсени айтып берип, мындай не деп коет, аябай тыгыз байланыштабыз. Ар кимиси менен ушинтип жетишет. Ар кимиси менен ошондой, ооба. Сыры эмнеде? Сурап көрдүңүз беле? Сыры билбейм, эне го. Менимче идеалдуу аял, идеалдуу эне ошондой деп ойлойм. Ооба. Могул сөздөрдү кесип нарезкалар киргизип коелу. Азыр эмнеге бул темаларды суроо берип атам, анткени азыркы жаңы муунда башкача эме бар го, башкача нерселер модада деп айтып коеюн. Мындай кеч үйлөнсө болот, кеч эле үй бүлө курабыз, кеч эле бала болобуз, ата-энелердин тарбиялоодо өзүнчө бир башкача методдор ойлоп табылып эле. Ошол азыр заманбап ошол тарбиялоо пландарына, ошол көз караштарына кандай ойдосуз? Заманбап тарбиялаганына бала кол көтөрсө болбойт деп, жана өзүнчө башкача тарбиялайт го азыр. Ооба, чын эле. Мен билбейм, өзүм дагы турмушка чыга элекмин, эне болуп көргөн жокмун. Айта албайм, бирок азыркы заманбап тарбия кандай болуп атат дагы деле билбейм мен. Барып бирөө менен жашап көрүшүм керекмин да. Бирок ойлойм, заманбап болсо мындай жакшы жагын алып карап колдонуш керек ал жакты дагычы. Бирок биздин улуулар кандай бизди чоңойткон, ал нерсени дагы унутпашыбыз керек. Таза эле чокубузга чыгарып алган дагы менимче болбойт. Тартип керек баары бир. Айрыкча эркектерге. Өзүңүз качан турмушка чыгайын деп атасыз? Эгер раз уж тема, мен сурап коеюн башында. Кийин комментарий жазып отурбашмын, анан сураганда. Турмушка чыгайын деп азырынча ойлонгон деле жокмун. Менимче татыктуу адам жолуктура элек окшойм. Өзүмө ылайыктуу, өзүмдүн ойлогон, өзүмдүн оюмдагы идеалдуу адамды көргөн жокмун, көрө элекмин. Сиз айткандай, Моюмга ыры клипи тоодо тартылган. Кыргыз дегеле тоодон алыстаган сайын сиз айткандай муңайып калат экен да. Казак чөлдөн алыстаса муңаят экен, ошондой экен да. Сиз тоого жакынсызбы? Тоодо жашай аласызбы? Мен бүгүн эле айтып атканмын досторума, мен тоого ушунчалык жакынмын. Мен тоого ушунчалык жакынмын. Кээде андай не деп коет элем, чарчаган кезде тоону карап, кээде тоого чыгып кетебиз. Жүргүлөчү барып келели деймин да, тоого барып, тоону карап, чай ичип отуруп эле эс алып каламын да.
азыр да чарчап тоону айтып атпаймынбы моу кружкадагы Биздин кружкаларда да тоолор бар экен, карап мен тоону ушунчалык жакшы көрөм. Мен дагы бир аябай жерде билем. жакынмын. Тоолор көп жакта. Ката? Биздин ошо Елизавета курулуш компаниянын жаңы курулган ЖКсы тоонун астында жайгашкан экен, Семетей деген. Кадимкидей сүрөттөрүнөн көрсөк, сүрөттөр бул жакта пайда болуп калат. Тоонун астында эле Семетей турак жайы, ошол жак жайгашкан экен. Таза аба, инфраструктура, эстетика. Катакен эмеси дареги. Шилтемеде подкасттын астында. Анда мага 3 комнаталуу үй белек кылгылачы де. Елизавета уктуңуздар, да кызыктуу. Елизавета мага белек кылыңыздар де. Айтканда Елизаветаны көбү сиздин атыңыздай эле мындай уйку ашып кетет экен, Элера, Елизавета депчи. Болду, бул эме не деп коет эле? Элера курулуш компаниясы. Элерага бул белек кылгыла деген мааниси де, жишан де. Айткандай эле көбү мисалы үчүн Элераны деле сиз менен көбү спорт этсе керек. Сиздин атыңыз кыргыз эмес го, кыргызча ат эмес го деп. Елизаветаны деле ошентип ойлойт экен, бирок на самом деле Елизавета бул кыргыздын укура, кыргыздын мындай ата бабаларыбыздын күч кубатын мындай бизге улантып берип, ошол баягы жаңы муун менен, жаңы заманбап жашоо менен эски ата бабаларыбыздын ошол адырда, тоодо жашаган жашоосун айкалыштырган бир турак жай комплексин куруп атышат. Елизавета ата мекендик. Ким жакында менин туулган күнүм, ким жакында мага белек бергиси келсе, Елизаветадан үй белек кылгыла де. Деп эле. Жакшы болду. Сизге случайно мубарактан тамактануу кереги жок беле? Өткөндө барып тамактандык. Азамат эке чалып чакырып тамактанып турсуз? Тоону карап турган фону болсо андан да жакшы болмок. Ал жактын жаңы филиалы бар. Каякта эле алар жаңы филиал? Тоже тоолорго жакын. Азамат байге уктуңуз Бакуда калып кеткен Азербайжан улутундагы күйөрманыңыз каяка кетти? Охо. Бул ал ушунчалык айтып берейинби? Кармандыңызбы? Айтып бересиз. Бакуга биз барып калдык. Кыргызстандын маданият күндөрү болду. Анан мен Кыргызстандын жүзү катары мен дагы бардым ал жака. Оркестр менен ырдамакпыз. Бардык, кадимкидей репетиция кылып жүрөбүз, концертке даярданып жүрөбүз. Биринчи концерт бүттү. Анан бүткөндөн кийин тарап жана шаарды көргүлө деп чыгарат да. Анан шаарга чыгып баарыбыз жүрөбүз, базарда айланып кыдырып жүрөбүз да, базарлык кылабыз депчи, Кыргызстандагы туугандарга, досторго деп анан баарыбыз жүрөбүз. Ал жакта доллар албайт экен, только өздөрүнүн акчасы экен, манат дейби. Анан манатым деле жок, болгон бир канча долларым бар болчу. Анан базарда жүргөнбүз, кадимкидей эле ызычуу болуп, ажа деп ажа болуп. Бир кезден кийин жолуктарга аябай жантип кирип карап кызып кетиптирмин да. Чыксам менин жанымдагылар уже жок. Кетип калышыптыр. Такыр таппай койдум. Ары басам жок, бери басам жок. Не кыларымды билбей, акыры өзүм элем кыдыра берейин деп ойлодум дагы. Кыдырып жүрдүм, анан жүрүп отуруп, анан айланып келип, кайра жанага жериме келейин деп калдым да, өзөчү. Анан келсем, аябай сонун ресторан, атын эмеле бирдеме Мюс беле иши кылса, аябай сонун эме экен, ресторан иши кылса, не деп коет эле? Балкон сыяктуу, балкондору бар, иши кылып, аябай кооз ресторан экен, анан карап отуруп, аябай суусап кеттим. Анан кинодогудай эле да, аябай суусап кетипчи. Аябай суусап кетип, чай ичким келип аткан. Анан как раз ошол жактан бир бала чыгып калды. Жашыраак экен. Арык. Анан предлагать этип калды. Мен өзүм түркчөнү жакшы сүйлөймүн да, анан өтө жакшы эмес, кылса сүйлөймүн го. Анан айтып калат, мага орусча сүйлөйт бирокчу. Кирип, биздин кафеге кирип, чай ичип кетиңиз деп. Анан мен түркчө жооп берем. Азербайжандар түшүнөт го бири-бирин. Анан кирип эле, анан эч кандай жаман оюм жок, мен чарчап калдым, тем более. Кирип эле отуруп, чай ичип отурсак, анан каршы болбосоңуз мен сиздин жаныңызга отурсам болобу, чогуу чай ичип деди. Мейли отура бериңиз дедим, не дейм эми. Мейли отура бериңиз деп. Мага да кызык болду го, мен сурагым келди, жа балкондо отуруп, биякчы сонун деңиз көрүнөт экен, башня көрүнөт экен, чыгып аябай сонун вид ушунчалык керемет. Баарын сурагым келди, Азербайжандагы ырчылар жөнүндө сурагым келди да. Анан отурганда как раз ушинтип сурап баштадым. Ал айтып берди, биздин ушундай ырчыларыбыз бар, гонорарлары мындай деп эле таанышып эле ушинтип
таанышып жашынып отуруп калдык. Анан чай ичип, анан биздин заведениянын атынан деп эле десерттерди алып келип беришип, анан рахмат, биз ушундай Кыргызстан маданият күндөрү болуп келгенбиз, мен ушундай командамдан эле жоголуп кеттим деп баарын айтып бердим. Сен анда жүр, сени дагы башка жерлерге көрсөтөм деп ошентти. Анан хорошо деп макул деп эле анан көрүп жөнөдүк, шаарды кыдырып кадимкидей эле кыдырып жүрдүк. Анан чай алгым келип калды мен бир кезде. Анан болгон акчамды манатка алмаштырып берди. Анан чай алдым. Бүт баардык акчама чай алып алдым да менчи. Чай ичейин десем, аябай чай ичемин го. Анан акчам калбай калды. Анан отелиме барганга уже жол кирем жок. Анан же отелиме барганга отелимдин атын билбейм менчи. Эмне десе билбеймин да. Телефонумду карасам жок, жай эми интернетте жок. Бир кезде телефонум өчүп калды ишочу. Анан башка мамлекетте анан эптеп бир нерсе болуп, отелимдин атын таптым да. Отелимдин атын тапсам, андай отелден үчөө экен Бакуда. Бири деңиздин жээгинде, бири центрде, дагы бири деңиздин жээгинде окшойт. Айтор ушундай деңиздин жээгинде болчу десем, уже экөө тең деңиздин жээгинде экен. Кудай жалгап, менин эсимде бир аз бар экен да жол. Мындай примерно мындай десем, хорошо деп эле шаар кыдырдык, кечкирди. Анан дальше да биз үйүмө барып конок болуп кет, апам сага сонун тамак жасап берет деди. Чоң рахмат, мен кетишим керекмин дедим. Тааныбаган адамдын үйүнө кантип барасың? Анан отелиме салып берди. Мен кааласаң мен өзүм алып барам деди. Жок, кереги жок дедим. Мен кеттим, чарчап калдым деп. Инстаграм бердимби? Айтор Инстаграм мен барып жазып коем деп айттым. Отелге барганда. Барсак как раз менин отелим экен. Анан жеттим деп да жазганды унутуп калыптырмын. Анан ал мага жазыптыр. Мен ооба жеткен болчумун тиги бу дедим. Анан бойдок бала экен го ал өзү. Жаш бойдок бала экен. Анан кечинде да жазыптыр. Кечки Бакуну көрсөтүп келейин, чыкпайсыңбы деп. Анан мен аябай чарчап калдым деп айттым. Рахмат меймандостугуңа үчүн. Бул кино башталып кетти го. Мен уже кино канча минуттан жеттим. Кино эле көрүп отургандай. Рахмат. Мен уже элестетип баштадым. Не белкет болуп барат. Рахмат дедим. Рахмат, мен айтор чарчап калдым деп айттым. Балким чыкмакмын, просто не деп коет эле, менин баягы элестетүүмдөгү идеалдуу жигит эмес болчу го. Эси менин ойлогонумдай жигит болуп калса, анда дальше балким апасынын тамагын жеп келейин деп деле кетип калсам керек эле. Андай болбой калганы Кудай жалгап жакшы болду. Эртеси күнү дагы жазып жүрдү. Анан бирок барган жокмун, ошол боюнча прогулкага барган жокмун. Аты эсиңиздеби? Аябай жаккан жок го. Жакса балким чыкмакмын. Аты эсиңиздеби дейт? Аты эсимде жок. Аты бөлөкчө болчу. Татаал болчу. Менде сизге суроо берүүдөн биринчи кычка сур, бул маалымат каяктан? Баку. Өзүм да чочуп кеттим. Откуда? Ошондой болгон. Ошонун бир аз жакшы кычык. Биздин досубуз болчу да ал. Чын элеби? Салам алейкум, учурашып коелук. Саламун алейкум депти. Балалыгыңызда ушу музыка башыктануу кызыгуу башталды да. Каяктан башталды? Эмнеден башталды? Музыкага ашыктануу менин кичинекей кезимде эле ошол аябай музыканы жакшы көрчүмүн. Музыканы койсо эле апам айтат, парпырак юбкаң бар болчу дейт да. Анан бир кезде бир күнү көчөгө чыгып карасам эле жаш балдар аябай үйлүп туруп алышыптыр дейт. Анан барып карасам эле сен дейт, кичинекей томпок болуп парпырак юбкаң менен айланып билип отурсуң дейт да. Андан кийин тимели кел десем келбейсиң дейт. Ошол жерде карабай билип атасың дейт да. Анан болбой элдин баары сени аябай карап атыптыр дейт. Анан болбой барып сени алып туруп анан үйгө алып кирип кеткенмин дейт. Бала кезимден эле бийлегенди, ырдаганды өтө мындай жакшы көрчүмүн, бирок кесип катары көрчү эмесмин. Эми ал кезде бала болчумун да. Бул хобби деп ойлочумун. Көрсө кесип кылса да болот экен. Кичи кезде мындай кыялдар болот го, ким болом деп кыялданчыңыз анда? Мен ошол көбүнчө эле мугалим болом деп ойлочумун, потому что мугалимдерди аябай жакшы көрчүмүн да. Мугалим болом, же болбосо дагы бир дипломат, же болбосо ошол сыяктуу эле журналист, ушундай сыяктуу кесиптерди жакшы көрчүмүн. Ошондой болом го деп ойлочумун. Бирок бара-бара эмнеге өзгөрүлдү? Эмнеге уже хобби катары эмес, мына уже бул жак тапшырса болот экен деп баштадыңыз? Мен ошол 11-классымда бизде мектептер, гимназиялар, университеттер аралык
аябай чоң конкурс болду. Өзгөн районундогу таланттууларды чогулган Өзгөн районунун перисин тандайбыз деп ошондой конкурс жарыяланды. Биздин мектептен мен бардым. Айтор жалпы 19 кыз катыштык. Анан ошондон мен гран-при алдым да. Анан ошондо ата-энем барып көрдү ошол концертти, конкурсту. Анан кийин ошондо айтып калышты, сен аябай өнөрлүү экенсиң, сахнага аябай жарашат экенсиң, сен дипломат болуп, анан дагы саясатчы болуп, журналист болбой эле, сен ушул өнөрлүү адам экенсиң, ушул өнөрүңдү эле андан көрө сен чоңойтушуң керек экенсиң. Ошол искусство маданият университетине тапшырасың деп, ошол конкурстан улам ушундай не деп коет эле, ушул кесипке мени багыт беришти. Бул канчынчы класс? 11 классымда. 11 класс, бул уже бүтө үйүндө атканда. Ооба, элестетсеңиз. Бүтө үйүндө аткандан ойлоп таруп эле дароо тапшырып салдыңыз. Ооба. Ошо апам айтты, атам экөө сүйлөшүп ошондой кылыптыр, ушундай деди. Бирок ага чейин эле апам айта берчү. Атам көбүнчө ошо дипломат болосуң деп айтчу го. Мен кечке эле башымды эмеден чыгарбай эле сабак аткарып, ошо атам менен апама жакын болуп эле ушундай болуп жүрчүмүн да. Анан ошого атам ошо дипломат болот, журналист болот деп көп айтчу. Анан көрсө апам, бирок мен бала кезимден эле байкап жүргөн да, апама жакын болчумун да. Ушул искусство окуусуна окуйт го деп ойлоп жүргөн экен ичиндечи. Анан ошентип ошол конкурс менин гран-прини утканым ушул кесипке жол ачты да. Көбүнчө кыргыздарда аталар каршы болот, кыздары, балдары артист болгону. Сиздин атаңыз кандай кабыл алды? Ошо башында дипломат болот деп жүргөн да. Анан кийин ошол сахнадан мени көргөндө каршы боло албай калды да. Анткени 19 кыз ал жерде эң мындай не деп коет эле, жарып чыккан от болуп, сахнада эң өзгөчө болуп турганда ал нерсеге каршы болуп турганы ичиндеги бир эмеси жол берген жокко деп ойлоймун да. Ага чейин эмне деп сүйлөшүп? Ага чейин ал туурасында таптакыр эме жок болчу, тема жок болчу. Даже такыр сүйлөшчү да эмес. Ал темасында сөз ачылчу эмес. Ошол конкурстан кийин аябай көздөр кандай көрүнгөнүн билбейм. Азыркыга чейин ошол конкурста аябай көп айтышат. Ошондогу видеолор болсо жакшы болот эле. Ошол конкурсуңузду сүрөттөмөлөп берсеңиз. Конкурсубуз аябай көп турдан болгон. Өнөрүбүздү чач өргөндө ошондо үйрөнгөм мен, мисалы үчүн чач өргөн, бүт жанагы не деп коет, көркөм айтып, өзүңдү сахнада алып жүрүү, жандай логикалык суроолор, мамлекетке тиешелүү же символикалык эмне суроолор. Бул жалпы мындай конкурс болгонбу, мындай айтканда? Мен ырчылар аткалы эле ойлоп атпаймынбы? Жок. Бул прям катуу даярданып. Бул кадимкидей аябай чоң конкурс болгон. Сен өзүңдү ар тараптан көрсөтүшүң керек болгон да ал жерде. Ошондой сыяктуу. Анан ырга келди. Биринчи жолу сахнага чыктыңыз. Ал жерде ыр деле болгон эмес, ошол өнөр болгон. Ал жерде мен ырдаган эмесмин. Бирок саламымды мындай ыр иретинде айтканмын да. Мындай өзгөчө болгон ошондой депчи, мындай ала тоолук нананана амансыңбы, ашыгып бир айтайын мен саламымды. Амандыгың тилеймин мен теңиримден, айланып бирге тейин ай пейилиңден деген сыяктуу өзгөчө ушундай болгон да, ырдаган сыяктуу. Өнөргө келгенде мен кыргызча бийлегемин, кыргыз бийин бийлегем, анан ошондо аябай макташат. 1 ай даярданганмын го, кыргыз бийин, анан өзгөчө көркөм айтып, анан манас айтканымда аябай элдер эме болуп, не деп коет, өзгөчө ошол нерсе көрөк бааланган. Манасты айтып саласызбы? Жок, ошол кезде айтчумун го. Кичинекей кезимде айтканмын да. Кичинекей кездеримде азыр ырдап атпаймын да. Ошондо айтканымда аябай таң калып, баардыгы мындай таң калыштуу болуптур. Менин манас айтканым өзгөчө өнөр болуптур. Көздөн от чыккандайчы, мындай образ менен берилип. Анан ошондон дагы менимче атам эме болбоду окшойт да. Каршы болгон жок окшойт. Мындай айтканда оюн өзгөртүп койдуңуз. Ошол жерде. Анан кеттиңиз башка шаарга өзүңүз жалгыз. Келдим, бияка келдим. Туугандарым көп болчу. Азыр деле көп туугандарым колдошту. Бирок баары бир деле көбүнчөсү ошо өзүм болуп аттым. Өзүм жалгыз эле болуп аттым көбүнчөсү. Бирок күнүгө Кудайдын куттуу күнү апам менен сүйлөшчүмүн. Күнүгө 2 сааттан сүйлөшчүмүнбү, эмне бүт окуяларды, жаңылыктарды айтып берип, айтып атпаймынбы, апам менен мен аябай тыгыз байланыштамын да, ушуга чейин. Төрөлгөнүмдөн ушул кезге чейин бир күн дагы мындай
сүйлөшүлбөгөн күн менимче өтө элек. Башка мамлекетке барганда эле кээде баягы интернет болбой калбаса, а так аябай мындай катуу байланышыбыз бар го. Башка шаарда жашап, башка шаарга окуган, жалгыз кетип, ал жакта жалгыз жашап, жалгыз билим алып, мындай кадимкидей өзүң ата энеңден, үй бүлөңдөн алыстан бул кандай экенин билбейм. Сиз үчүн кандай болду? Чынын айтсам, кыйын эле болгон. Мен күнүгө ыйлай берчүмүн. Ошко кетким келип, аябай ыйлап, 1 жыл бою эмеде Бишкекте как будто нандын тузу жоктой сезилген. Тамактын тузу жоктой сезилген, ооба. Мага аябай таң калыштуу болгон. Мен ойлогонмун да баардыгына ушундай деп. Бишкекте ушундай тамактын, нандын тузу аз экен деп ойлогонмун да. Бул жерден жана Керим Тураповдун атабыздын апам жапкан нанды сагынам деген неме ырынын маанисин түшүнсөк болот да. Ушунчалык таң калыштуу болчу. Айылдан нан келгенде ушундай ыйлап жечүмүн. 1 жыл бою ыйлап менин кураторум кирип анан кытайлык кыргыз эжелер менен жашап калдым да. Анан алар айтат: биз Кытайдан келип окуп атабыз го. Сен мына Оштон келип окуп атасың, жакын, эмне ыйлайсың? Депчи. Анан куса болуп ыйлачумун да. Апама жакын болчумун го. Куса болуп ыйлап, кураторум кирип общагада жашайбыз да. Кураторум кирип анан урушат. Эмне эле ыйлап атасың деп. Сени ата энең ишенип жөнөттү бияка. Ыйлактай берсең окуу болбойт. Нормально оку, болду, ыйыңды жыштыр. Нормально болуп. Тукандарыңкына барып кел деп коет суббота күндөрү. Ошентип жүрүп ыйлактап жүрүп көндүм, аябай эле кыйын болгон, чынын айтсам. 1 жылы жакшы эле ошентип кыйын болду. 2 жылы деле кыйын болду. 3 жылы вообще кыйын болду. 1-2 жылгы кичине аяп, акча көбүрөөк салышып, ушундай бюджет окусам деле баары бир баскан турганга акча кетет да, кыз кишиге көп кетет дем эле. Анан аябай ошо 3-жылы уже акча салбай башташты, кыйын болуп баштады, жанагындай каткан нандар, кинодогудай эле болуп, анча-мынча ошондой деле жашап калдык бизчи. Азыр айтсам элдер ишенбей жомоктойгудай болуп сезилет болуш керек. Бирок ар бир студент, общагада жашаган студент сөзсүз каткан нан менен мындай муздак суу дейбизби, муздак чай дейбизби, ошондой ичкен күндөрү сөзсүз болгон деп айта алам. Бирок ошол каткан нандын дамы өзгөчө да. Ооба, азыр эле келат, иниме айтып берип келатканмын да. Тамактанып келатабыз бир жерден, чанан азыр кандай сонун депчи. Бир мен жакшы көргөн ырым болуп калды. Ошолорду уксам сиңдимди эстеп ыйлай берчүмүн да. Сиңдим бир күнү ошо общагага келип калат да. Казакстанга кетмек, Бишкекке келип мен салмакмын. Келсе эле эч нерсе жок да, акчам да жок. Дал ошол күнү же акчам жок, же жанымдагы кыздарда акча жок, же комнатабызда продукты жок, же нан жок. Каткан нандарда сиңдиминден уялам да. Кандай кылышымды билбейм. Бир нерсе алып берип, шаардасың, шаарда болуп кыйын болуп барып, бир нерсе азыр мисалы бирөө келсе, бир нерсе алып берип коюп, бир жака алып барып, айландырып, ошондойсуң да. Азыр инимди ошентип жүрбөймүн ба? Анан сиңдиме эч нерсе алып бере алган эмесмин. Тиги тумбочканы ачса каткан нан. Азыркыга чейин айтып мени чылдыңдап келе күлүп калат, тамашалап. Мисалы ошондой болгон, ошондой күндөр болгон. Студент учурда андай күндөр толтура эле болгон. Аял затты өзү деги деле жалгыз окууга алыс жака жөнөтүү бул туура эмеспи деп. Бул мындай коопсузбу жок, коопсуздуу эмеспи. Ал жакта жалгыз барат. Аял башы менен ал жакта мындай бир нерсе болсо өзүн коргой албайт деген мындай көбүнчө ойлор бар го. Сиз үчүн кантип ойлойсуз? Туура эмеспи? Биринчи келгенде туугандар менен жашадым. Жакын туугандарым менен, тайкелерим, тайэжелерим, биякта жакын туугандарыбыз бар болчу, чоң апаларыбыз. Көп деле коркунучтуу болгон эмес. Анан кийин мен өзүмдүн бир тууган байкем келди. Анан кийин бир тууган тайэжем келди. Ошентип мен көп эме болгон жокмун. Жалгыз болгон жокмун. Жалгыз болсом мен чыдабай окубайт болчумун, кетип калмакмын ыйлай берип. Апамдар да айта берчүмүн, келгилечи, айылда үйдү сатып келгилечи деп эле. Жакы үй сатып Жаныма келгилечи деп анткени сагынчумун да. Катуу сагынчумун, ойбай, билбейм. Мен кээде азыр деле ошондой сагынып кетип калам, бүт жумуштарды таштап туруп. Бир күн болсо дагы деп. Ошондой болчу. Бирок менимче эгерде узак жака кыз кишини жалгыз жөнөткөн, мен кыздуу болсом, ойлонуп көрөйүн да. Узак жака кызымды жалгыз окууга жөнөтөмбү, жөнөтпөймүнбү? Жөнөтпөйт окшойм. Неге? Мындай логикалык түрдө Билбейм, мен өзүм чогуу кетем го дейм. Анткени мен көрдүм да ал кезде. Мен сагындым. Мага аябай кыйын болду. Ата энем жанымда болсо жакшы болмок эле да. Ошон үчүн мен кызымды жалгыз жөнөтпөйм.
мен өзүм чогуу барып чогуу окуйм го. Мм. Жашап билбейм, айтор сагыныч, узак сагыныч менимче жакшы эмес. Профессионалдык тур жакка көрсөк, кайсы учурда биринчи жолу ушул ырдап баштадыңыз? Мен биринчи курсумда эле профессионально ырчылык өнөрүмдү чыгып баштаган. Биринчи курсту бүтөйүн деп атканымда ошол агай менен таанышып калдым. Обончу аткаруучу композитор Догдурбай Урманбетов деген агай менен тааныштым да, анан агай менин үнүмдү байкап эле, үнүң аябай жакшы экен, менде ушундай патриоттук ыр бар десе, анан мен ошол кезде тим эле баягы аябай мындай өзүмдү билбейм, азыр деле ошондой ойлойм, аябай мындай патриотмун деп ойлоймун да. Патриот болгонго аракет жасайм, максималдуу түрдө. Анан агайым ошондо ынтымакка жарчы бол деген, мекендеш деген ырын берген. Анан ошол ыры менен Кыргыз драма театрынын чоң залында аябай чоң концерт болгон. Ошондо мен ошол ыр менен чоң концертке, чоң ырчылар менен, эмгек сиңирген артисттер менен чогуу концертке чыгып ырдаганмын. Биринчи жолу. Биринчи жолу. Кандай болду эле сезимиңизде? Чынын айтсам, мындай мага аябай жаккан. Мындай аябай да толкундангандай эмесмин, мага аябай жаккан да. Жыргап, үйгө эмеге общагага келип алып, кайра сагынып, баягы местанычы баргым келип, аябай бир башкача болгонмун. Эмнеси жакты эле? Ошо сахнада туруп ырдаган жаккан, элдерди карап, элдердин реакциясы, элдердин кол чапканы, ошондогу мендеги болгон мындай ичимдеги эмоциялар мага аябай жаккан. Ошол сезим ошол жака чыгып турган. Ооба, ошол аябай жаккан. Ырчылар өзүнүн популярдуулугунан уялат го. Жашынып, сиз туруп бийлеп, ырдап, ошол жагыңыз бар экен деп жазып коет да. Өзүңүз байкадыңыз беле ошол? Ошо айтып атпаймынбы, бала кезимде эле көчөгө чыгып алып, айланып билип атпаймынбы элдерден тартынбайчы. Мен ойлоймун да, бул эмоция, биз көп эмоцияны көбүнчө ошо сиз айткандай жашыра беришет, же бул эмнеликтен билбейм. Менимче күлгүң келсе күлүш керек да. Күлгүң келип атса күл, ыйлагың келип атса ыйла, билегиң келип атса биле. Менимче ошол эмоцияларды ачык эле чыгарып турган жакшы дейм да. Менин бул менин жеке көз карашым да бул. Бир жолу дагы киного бардык. Жок, спектакльга бардык да. Анан барып калдык элек. Мындай тарс деп мындай мылтык атылган жери бар экен да, анан ошол жерине келгенде эч кимдин эмоциясы жок да. Баарыбыз көрүп отурабыз. Кичинекей эле театр болчу, Восток 5теги кайсы театр эле ошол. Анан баарыбыз көрүп отурсак эле ошол мылтыктын үнү чыгып тарс деп чыкса, мен чочудум да. Деп чочудум да. Десем эч ким мендей болуп чочуган жок. Эмне элдердин эмоциясы жокпу же эмоциясын ошончо ичтерине каталабы адамдар? Кантип? Же мен ошончолук деңгээлде мен чоңое элекмин, дагы эле бала бойдонмунбу деп ойлонуп калдым да. Неге элдер эмоция кылган жок? Коллегам айттым, чочудуңбу депчи. Десем, ооба дейт. Эмнеге эмоцияң чыккан жок десем, билбейм, ошончонун арасынан сен эле дедиң го деп күлөт ал. Ужас. Анан деп билбейм, менимче эмоцияны чыгарып туруш керек. Көбүнчүлөр айтып атко, биз чоңоюшубуз керек деп. Кичине кезибизден бери ата энебиз үйрөтүп жүргөн го. Чоңой, адам болду. Биз да кыялдарыбызда адам болушубуз керек деп жүрө беребиз го. Өзү кандай жакшыраак экен? Мен ойлойм, ошол эмоция чыга турган, бала боло турган жерде бала болуш керек. Анан чоң боло турган кез баары бир деле келет да бир учурда. Турабы? Сизге келе элекпи? Билбейм, келет да баары бир күнү. Балалуу болгондо может келет. Неберелүү болгондо балким келет. Атескер жагынан коркпойсузбу? Көбүнчүлөр 30-40тагы, 50дөгү, 60 жашта чоң байке, уулар, байкелер бар го, алар дагы бала жүгөзүнөн үй бүлөсү бар, бирок дагы баладай жүрөт да. Трамес жактар кылып, ошондой болуп калам деп коркпойсузбу? Чоңой болбой калып балким. Жок, бирок менин кылган жумуштарым чоң эле адамдыкындай болуп атпайбы? Неге коркмок элем? Кылган жумуштарым жакшы, максимально мекен үчүн иш кылганга аракет жасап атам. Жакшы жумуштарды кылганга аракет жасасам деле баардыгын мисалы чыгара бербейм дегендей, Анан жок, менимче бул нерсе жакшы эле. Жакшы эле. Сиздер сөзсүз түрдө өзүңүздөрдүн оюңуздарды жазып кетиңиздер, бала менен өзү болуу жакшыбы, жаманбы? Оюңуздар менен бөлүп, өзүңүздүн жөнүндө да жазып кетсеңиз кызыктуу болот. Териштирели да комментарийде ким кандай болот. Мейли жазгыла.
биринчи сахнага чыгып көрдүңүз, ырдадыңыз, андан ары кандай мүмкүнчүлүктөр пайда болуп баштады? Туура айтасыз. Ошондон кийин мүмкүнчүлүктөр дагы баягы бир ийгилик кийинки ийгиликти мынтип тартып алып келет экен да негизи. Ийгилик ачылган сайын ачылып тартылып келе берет экен. Ошол концерттен кийин көп мени обончулар байкап концерттен көрүшүп, ай тиги окуучуң аябай жакшы ырдайт турбайбы, аябай сахнадан сонуң көрүндү, тиги бу деп аябай көп адамдар менен тааныштым. Ошондо чоң таланттуу инсандар менен тааныштым. Көп адамдар менен баягы алыш беришим аябай чоң болуп кенейди да, мындай айтканда. Ошондон кийин эле көп болуп баштады. Анан өзүбүздүн университетте деле 3-курсубуздан баштап, жок 2-курсубуздан баштап бизди практикага жөнөтүп баштайт да, концерттерге. Ар кайсы концерттерге бизди жөнөтөт бесплатно. Ошол жака чыгып атып, аябай бизди көрсө университетти бүткүчөңдү бышыптырбыз да, бышырат экен. Ошентип эле көп жактарга чыктык, университеттин атынан бесплатно деле. ырдап барып келдиңиз? Көп эле концерттерге бардык, университетти бүткүчөңдү. Ошол эле көбүнчөсү бизди ошол военный эмелерге көп жөнөтүштү, концерттерге. Ошол жактан көбүрөөк быштык окшойт. Ошол учурдагы уже популярдуу артисттер менен байланышып калгансыз, кандайдыр балким алар менен байланыштуу бир окуялар бар? Ошол кезде университетте окуп жүргөндө бизде көп эле ошол кезден популярдуулар деле көп болчу. Анан Асель Турдалиева эже анан бир күн мени чакырып калат, ошо концертке чогуу барып келели депчи. Асель эже үйүнө чакырган да ошондо. Мен аябай сүйүнгөнмүн. Мен кандай депчи, үйүнө чакырып, бирге завтрак кылып, бирге тамактанып, анан кийин концертке кеткенбиз. Анан кеткенге чейин толтура өзүнүн советтерин айтып, эме кылган, жакшы нерселерди айтып берген. Ошо эсимде. Бүтүрүп жатканда кандай ойлоруңуз болду? Мен ойлогом негизи окууну бүткөндөн кийин башка мамлекетке барып окуп келейин депчи. Дагы улантып окуйм. Анан окууну бүтүп аткан кезде карантин болуп калды. Анан кийин карантинден улам окуумду да онлайн бүттүм. Айылда болчумун. Эмеден карап алып, телефондон карап алып экзамен бергенбиз. Анан ошон үчүн чыга албай калдым башка жака. Менин маанайым түштү. Эми башка жака барып окубай калат экен. Мен 100% мен башка жактан окуп келем деген оюм бар болчу да. Андай болбой калды. Андан кийин мен эме кат жөнөттүм. Турцияга бир таанышым айтып калды, бизде ушундай ырчы керек, солист керек. Резюмеңди жөнөт депчи. Толтуралар жөнөтүптүр, анан мен да жөнөтсөм, мага кызыктар болушуптур аларчы. Анан мындай собеседование деп коебу, онлайн собеседованияга чакырып, мен сүйүнүп үйдөгүлөргө айтамын го, университетти бүттүм, эми иштешим керек. Ушундай экен, Турцияда ушундай экен, зарплатасы мындай экен десем, байкем да болбой койду, атам да болбой койду, апам да болбой койду. Биз сени алыс жака жөнөтө албайбыз. Зарплатасы мындай экен, ата деп аябай мен сүйүнүп алганмын го, мен иштеп келейин деп. Анан болбой коюшкан. Өзүм жалгыз жөнөтпөй коюшту. Биз ишенбейбиз, ал кандай адамдар деп. Хотя ал жактагы менин тааныштарым болчу, чакыргандарчы. Жок деп барбай калдым. Огуш битер менин маанайым түштү. Мен за граница окубай калдым, жумуш чыкты, жумушка барбай калдым. Ошончо адамдын арасынан кастингден мен өтүп атсам, маанайым түштү да болду, мен эч нерсе кылбайм деп ойлоп жүргөм. Ошентип убакыт өтүп эле акырындан жанданып кайра университетке чакырып башташты. Кайра мындай офлайн эле экзамен алабыз деп келип, кайра ошентип отуруп эле, анан каверлер жазып отуруп, ырларды жазып, клиптерди тартып, ошентип отуруп эле анан ушул кезге келип калдык го. Сиз кайра бат айтып туруп койдуңуз го? Тип эле. Мына ушул болду деп элечи. Айтор. Эми көп болду го ортодо. Көп нерселер болду негизичи. Кайсысын айтып берсем деп атасыз? Ошо кайсы бирин айтып бергенди билбей атам го. Пайдалып келгенин айтып бериңиз. Менде суроо, айтып атпайсызбы, ушул чет мамлекетке окугум келген, жакты иштегим келген. Неге чет мамлекетке мындай тартындыңыз? Мен бала кезимде эле көп кыялданчумун. Бир эмеге барам го депчи, мындай башка жакта окусам, Дүйнөлүк бир дүйнөлүк бир ошол жактан билим алып келсем, эми алардын деңгээли баары бир бөлөк деп ойлоймун да. Алардын методикасы бөлөк. Азыркыга чейин деле оюм бар да, баары бир башка мамлекетте 1 жылбы, 2 жылбы методика алмашып окуп же иштеп келгим келет да. Сөзсүз окуп келгим келет буюрса. Бирок сиз ага карабастан уже кыдырып чыктыңыз. Канча болду? Кыдырып чыктым. Ооба. Көп жакка бардыңыз. Окуган бөлөк да. Окугум келет баары бир.
Көргөн жетиштүү болгон жокпу? Көргөн деле жакшы. Окуганда бөлөкчө болот да, ал жерде элдер менен сүйлөшүүң, талкуулаганың баары бир башка да. Окуган тема менимче аябай мага кызык. Менимче аябай сонун ал нерсе. Ама тилдерди билүү боюнча сиз канча тил билесиз? Мен ошо түрк тилин аябай жакшы көрөм. Ошо кызыгып атып эле студент кезимде үйрөнүп алгам. Өз алдымча курска барыпчы. Анан английскийге азыр барып баштадым. Кичине уже мурда билчүмүн, унутуп калыптырмын. Анан азыр английскийге барып атам. Араб тилине аябай кызыгып жүрөм, бирок жакшы мугалим таба албай атам. Мугалимдер болсо комментарий жазып кетиңиздер. Ал жактан балким таба алабыз. Ушу тилдерди кайсыл убакта жатканга жетиштиңиз, үйрөнгөнгө? Түрк тилин ошо студент учурумда үйрөнгөнмүн. Төмөр деген Манастагы ошол эме окуу бар го. Ошо Төмөрдө окуганмын. Раз Төмөрдө окуп жүрүп түрк тилинде ырдоо конкурсу болгон. Мен түркчө үйрөнүп жүргөндө. Анан ошол жактан түрк тилинен ырдоо конкурсуна мен катышып, ТРТ Аваз телеканалы бар го. Ошол жакка чейин аябай чыгып, дуу болуп аябай сонун болгон. Бул жакта ошо 3-чү месттен беришкен. Бирок негедир ТРТ Аваздан Элера Кабылжан кызы баш байгени алды деп маалыматтан ошондой беришкен да телевизордон. Абакта болсо мен 3-чүнү алгаммын. Ошо түрк тили курсуна барганым түркчөнү эле үйрөтпөй, мага дагы башка дагы маданият тармагынан болгон чоң мындай жакшы эшиктерди ачты. Андан кийин ошол бияктагы турецкий посольство менен да таанышып, алардын чоң иш-чараларына дагы барып жүрдүм. Өзү түркчө каверлериңизди угуп калганбыз. Ал жакта да ошо деги деле бардык жолуңуз каверлерден башталбадыбы? Каверлер ырдап жүргөндө бир нечелери жакшы көрүүлөр чогулткан экен. Биринчи бир популярдуулук деп койсо болот да. Ошол популярдуулук сезилдиби же сезилген жокпу? Бир кезде сезилген. Чакырып элдер чалып издеп баштаганда бир аз сезилген. Кайсыл учур болду эле, кайсылырдан кийин? Дүйнөлүк хит бир кавердирдагамын деп, алло депчи. Ошондон улам дагы көпчүлүгү ошолор менен чакырып калышты. Анан Жакстын дагы ошол Ким билет дегенерин кавер версия деп койгом. Өзүнүн эле минусовкасын ырдап койгон болчумун, бирок ошондон кийин дагы аябай көп адамдар чалып суранып атышты. Келип ырдап берип кетиңизчи. Тойлорго. Ооба. 1-2 жолу барып ырдаганмын, андан кийин ырдабай койгом. Уялдым го, менин же өзүмдүн жеке аранжировкам болбосо, бирөөнүн аранжировкасын эле ырдап алып, ырдай албайм деп ошо отказ берип кийин барбай калгам. Өзүмдүн ырларымды ырдайм депчи. Кайсыл ыр өзүңүздүкү болуп саналат? Өзүм акча коротуп аранжировка жазаткан ырларым, мисалы үчүн Таалайымдан сурайын деген ырым. Мисалы мен акча коротуп өзүм аранжировка жаздыргам. Жүрөктө жаз, көчөдө жаз, үйдө жаз деген ырга дагы өзүм аранжировка жаздырып, клип тарттырып, авторлордун уруксаты менен, ушундай да. Андан сырткары Махабат сакымдарын кинонун ошол режиссеру предлагать этип уруксаты менен берген. Ал дагы аябай жакшы кетти азыркы күнгө чейин. Айтор өзүм акча коротуп аранжировка жаздырган ырларым ошол өзүмдүкү. Бирөөдөн сурасаң айтат, өзүң ырларың деген бул өзүң текстин баарын жазып, авторлордук баарын тогу чагып ырдап чыккан, бул сен өзүң ырың болуп саналат дейт. Кээ биркилер болсо айтып атпайсыз, мен акча короткам, буга мен кылсыргам, бул менин ырым депчи. Ошол сыяктуудай. Кайсысы туура? Экөө тең деле туура го. Эми менин ырым деген автор мен деп ал бөлөкчө айтылса керек. Эми авторлор уруксат берет да. Анан эми как бы мен аткарган ыр деп узартып отурбай эле мен ырым деп айтып коюп атабыз да. Мындай уточнение катары айтып кетсең. Так мен өзүм дагы негизи обондорду жазам, кез-кезде текст да жазам. Буюрса Кудай кут кылсын, насип этсин, ушул жылы өзүмдүн дагы ырларымды чыгарам. Толук өзүңүздүкү? Буюрса өзүм автордук ырларым. Автордук ырларыңыз мындай тактап айтып коелу. Жалпы популярдуулугуңузду айталы. Жакында пайда болбоду ошол эле Муңайым Адеми баарыбыз билет турган, ооба. Ошол ыр аркылуу популярдуу болгонуңуз сиз үчүн мындай жакшы эле кабыл алдыңызбы? Ал жакта мындай көбүнчө адамдар айтып баштады го, эми бир башка бирөөнүн ырын келип алып, ушу уруксаты жок ырдап алсыңар. Казакстандыкы. Анан бул адам популярдуу болгонго татыктуу эмес деген комментарийлерди угуп калдым да. Анткени кантип татыктуу болот, башка бирөөнү ырдап чыгып алып туруп, ырдап безди эле ырдап алабыз дегендер чыкты.
Билбейм. Менимче мен аябай эле жакшы татыктуумун. Раз ушунча элдер эмне деп коет эле, колдоп, кубаттап аткандан кийин бул жакшылыктардын баардыгына мен татыктуумун. Анан ал ырга келе турган болсок, ал казактардын ошо эски ыры экен. Бул историяны миллион жолу укканбыз. Бирок Ооба, айтпай бериңиз эски мындай экен. тактап. Эски ыры экен. Мага сунуштап калышты. Ошол эле Азербайжанда жүргөндө сунушташкан. Анан мен эми сунуштаса, мейли көрөйүн дедим, ырдап берейин дедим. Ырдап бердим. Мындай автордук эмелери эмне деп коет эле, рухсатнамалары ошол кинону тарткан адамдарга тиешелүү болчу да. Мени жөн эле ырдап бер, биз автордук эмелери ал өздөрү каралган болчу да. Жок жерден мен дагы кошулуп калдым да, мындай айтканда. Каттуу хит болуп кеткендиктен мен дагы кошулганга мажбур болдум, мындай айтканда. Чогуу барып, Казакстанга чогуу барып аткаруучу катары. Анан эмне кылам анан? Жо, мен жөн эле ырдап койгом, силер өзүңөр чечип алгыла деп айтыш мага дагы бир аз кыйын болду. Өзүңүздө өзгөрүүлөр болдубу? Жылдыз оорусу деп коет го балким. Жок, менде өзүмдө андай болгон жок. Мен ойлойм, менде андай нерсе болбойт деп. Неге? Мен мүнөзүм жакшы адам турсам, мүнөзүм жакшы, мамилем жакшы, андай анча-мынча нерсеге эмне деп коет эле, өзүмдү монтип сезип кетпеген адаммын го. Жакшы тарбия көрүп чоңойгонмун. Анан сүйүүгө, эмне деп коет эле, мээримге, мындай вниманиеге толуп чоңойгон Бирок адам сөзүңүз катары. жөнүндө жакшы айтат экенсиз. Жок, мен болгондо айтамын го, по факту. Мындай сүйүүгө толуп чоңойгон балдар менимче антип болбогон нерсеге монтип чиренип кетпейт деп ойлойм. Мындай материалдык жактан же мунун баардыгы убактынчалуу да. Мен ал нерсени аябай жакшы билем, дайым ойлонуп турам, ошон үчүн мен ал нерсеге жол бербейм. Баардык нерсе контролдо. Сизде Мисс Романсиада деген наам бар экен. Деги эле Романсиада тууралуу айтып берсеңиз, эмне бул, кандай? Бул Романсиада деген бул аябай чоң конкурс. Орто Азия боюнча бир Кыргызстанда, бир Ташкентте, бир Астанада, Алматыда өтө турган чоң конкурс. Анан ошол конкурска мен 3 жолу катышкам. Биринчи жолу катышканда андай чоң конкурс экенин билбей эле бир жума даярданып барып алыптырмын. Эч нерсе алган эмесмин андан. Жок, бирок мен баары бир утам деп кийинки жылы дагы катыштым. Катышканымда ошол Мисс Романсиада болдум. Анда деген орустардын, кыргыздардын романс тибиндеги, стилиндеги ырларды ырдоо конкурсу да. Ал жакта бүт Орто Азиядагы чоң таланттуулар келет экен, ал жактан классика, опера ырдагандар көбүнчөсү. Мен негизи бала кезимден классикага, операга кызыгам. Бирок опера ырдаш үчүн аябай көп жыл иштеш керек айтурагачы. Бирок менин табиятымдан үнүм ошол классикага бир аз жакыныраак деп айтсак болот. Баары бир болбой эле мен тырышып катышамын деп экинчи жылда катышып Мисс Романсиада болдум. Анан ал наам мага аздык кылат деп үчүнчү жылы дагы катыштым. Утмайынча катышам депчи, жок дегенде мен лауреат болушум керек, бул конкурстун лауреат болушум керек деп үчүнчү жылы катышканымда лауреат болдум. Өзүмдүн категориямдан баягы эмне деп коет, профессиональный эмес, мындай эле вокалист катары катышканымдан биринчи орун болуп, анан общий жалпы профессионалдуу классика ырчыларына кошуп эсептешиптир. Ал жактан болсо үчүнчү орунду алып, лауреат болуп, акыры быш деп анан отуруп кийинки жылы катышпай калдым. Конкурстарга катышуңуздун себеби, максатыңыз бирөөгө бирдекени мындай жеткизүүбү, өзүңүзгө өзүңүз жеткизүүбү? Негизи бала кезимден эле, ошо мектепте окуп жүргөндөн эле көп конкурстарга көп катышып жүрдүм да. Кичекейимде жана ийилчектер ирими деп коебу. Ийилчек болбосом деле ошо ийилчектерге кошулуп, йога болуп эле конкурстарга катыша берчүмүн. Анан тиги манас айткан конкурсуна барып, анан көркөм айткан конкурсуна барып, дагы бир конкурсуна барып, ушинтип конкурстарга барып мен утканды жакшы көрчүмүн да. Анан бул конкурста дагы ошентип мен өзүмдү сынап, карабайсыздарбы, ошо утканга чейин мен катыша бердим. Мен өзүмдү мындай айтканда ар тараптан мындай өстүргүм келет да, чойгум келет да. Бүт жакшы нерселеримди, талантым болобу, жакшы бүт качествомду мен мынтип өстүргүм келет, чыгаргым келет. Азыркыга чейин окугум келет деп атпаймынбы? Ошо болгон жакшы качествонун баардыгын өстүргүм келет да. Эң биринчиден мен өзүмө
өзүмө кыйын болушум керек, башка бирөөгө эмес. Кереги жок. Ушул баарын өнүгүү деп айтсак болот да. Бунун өнүгүүнүн баарынын максаты эмнеде? Менимче коомго пайдалуу болгум келет го. Мм. Эң биринчиден өзүмө, менден кийинки урпактарга, бала чакама, мисалы үчүн бул тарых жаратып атабыз, ар бирибиз өзүбүздүн тарыхыбызды. Ошол пайдалуу болуш үчүн, өзүмдүн мындай мыкты версиям болуш үчүн, жөн эле мынтип эле өтүп кетсең деле болот негизи. Бирок мен ошо жөн эле өтпөй ошол мындай бир нерсе кылгым келип турат да дайымачы. Ошол конкурска дагы ошол мен өзүмдүн мыкты тарабымды өнүктүрөйүн деп, биринчиден өзүмө, экинчиден ата энеме, апама дейин да. Ошо көрсөткүм келет го аларга, мен ушундаймын, мен мындай кыла алам. Кыргызстандын эле ичинде эмес, Кыргызстандын эмне деп коет? Кыргызстан атынан чыккан. Ошентип мындай чоң, мындай бир эмне деп коет эле, мындай эл аралык бир адам болгум келгенин мындай көрсөткөнүм го ал. Жакын арада кайсы конкурска катышасыз? Жакын арада конкурс катышайын деген оюм жок, бирок катышам деп жүрөм. Көп убакыт кетет го, ага даярданыш керек да. Авторлук жакка ошондо көбүрөөк басым жасап атасызбы? Өзүм ырлары менен чыгып кетсем деп. Бул өзүңдүн ырларың болгон дагы бул жакшы. Бул аябай жакшы. Бул чоң бир бонус деп айтсак болот да. Так бизде деген эмне деген укмуш керемет композиторлор бар. Ырдалбай жаткан толтура эски ырлар бар. Анын баардыгын жаңылап ырдап чыксак болот. Же болбосо композиторлорго барып жаңы ырларды жаздырып ырдасак болот. Мындай өзүбүздү мындай кыйнабай элечи, мисалы үчүн акындар бар, канча ырлар ырдалбай жатат, ошолордун баардыгын ырдап чыксак болот. Бирок баягы бонус деп атпаймынбы? Ошол мендеги бар нерсени мен дагы чыгаргым келет да, бияка чыгаргым келип атат. Менин обондорум кандай болмок? Балким менин да обонумду мындай аябай сүйүп уккандар жаралат болуш керек деп ойлоп атам да. Музыка сиз үчүн эмне болуп саналат? Музыка бул мындай жардам берүүчү фактор деп айтсак болобу? Эс алдырат го. Эс алдырат адамды, жакшы мындай көбүнчөсү менин случаемда, менин оюмда ошо эс алдырат музыка. Эс алдырып, баягы бир өтө кайгырып, жаман мындай депрессия болуп кеткен учурларда ошол нерседен чыгарат деп ойлойм. Сиз өзүңүз кайсы ырлар депрессиядан чыгарды? Мен көптө мындай өтө эле депрессия болуп кетпейм. Жакында эле ошо апам катуу ооруп калган кезде бир жума ошондой депрессия сыяктуу болдум. Аябай жаман катуу ыйлап. Анан ал учурда бирок музыка деле укпаган окшойм мен. Уктумбу? Бирок мен көп жактарга чыгып ырдап калам да, анан мен маанайым жок, мен бүгүн чыгып ырдай албайм деп айта албайм да элдерге. Барып ошол шаңдуу ырды ырдаган кезде маанайым көтөрүлүп унутуп калам да. Анан кайра келип үйгө келгенимде кайра маанайым түшүп, кайра ыйлактап ушундай болом да. Чындыгында музыканын таасири күчтүү. Мага ошол шаңдуу музыкалар маанайымды көтөрүп, алаксытып, баягы мээмдеги жүрөгүмдөгү проблеманы унутканга чындап эле шаңдуу музыкалар жардам берет. Жардам берет, казакча сүйлөп. Жардам берет. Ж деп салдым да? Казакча сүйлөп кеттиңиз. Жок, жардам берет. Моңайба адайма ырынын феномени эмнеде? Мен ойлоймун да, ушул биз билбеген менен ар бир адамдын өзүнчө жүрөгүндө ар бир эле адамдын мындай баары бир катып койгон бир муңу бар да. Чыгарбайт да, эч ким чыгарбайт, айтпайт. Анан ойлойм да, ал тиги тоодо тартылган кызыл көйнөк менен Самат Байкенин бийлегени, аранжировкасы деп маанайды көтөргөн. Анан сырткары дагы ошол муңайба деп сөз айтып атпайбы? Главный, негизгиси муңайба деп. Ошон үчүн ойлойм, дал ушул сөзү үчүн депчи, муңайба депчи, элдерге муңайба деп мындай позитив тартуулап атканы менимче элдерге жакты окшойт да. Анткени көбүнчөсү элдер айтпаганы менен ичинде муңайып жүрүшөт да. Проблемасы бар, тигинин кредити бар, дагы бирөөнүн карызы бар, дагы бирөөнүн үй бүлөсү менен дагы бир нерсеси бар, айтор. Анан ошонун баары менимче ушул муңайба десе мындай маанайлары көтөрүлүп, баарына жагып, ошон үчүн да популярдуу болуп кетти окшойт деймин да. Мындай айтканда сөзү анан ушул шаңдуу болуп, адамдардын көңүлүн көтөргөн үчүн. Ошо сөзү анан шаңдуу музыкасы үчүн. Өзүңүздү
маанайыңызды көтөрөбү ушул ырдырдаган? ооба, мен айтып атпаймынбы, кадимкидей маанайым жок болуп калса бир жерге барып ырдаш керек болот да. Анан музыкасы та деп башталганда тара дегенде эле мындай маанайым көтөрүлүп баштайт да. Анан Уже билеп баштай жанагы. монтип билеп маанайым көтөрүлүп калат кадимкидей. Өзүм да байкабай калам. Балким үйдө жалгыз отуруп мындай көңүлүңүз түшүп баратканда ошону ырдап турушуңуз керек. Улам сайын. Чын эле, балким көрүш керек. Көңүлүңүз түшүп баратса эле. Ошо көңүлдө эле барып үйгө барып эле бетти жууп эле уктап калып атам деп көңүл түшүп убакыт жок болуп атат. Жатарда бирден угуп коюңуз. Үнүңүз боюнча мен мындай кызыктуу окуя берейин, неге сизди чакырып калгам. Менин үйдө уже ата энем жарым жылдан бери ошо Элераны качан чакырасың деп жүрөт да. Ата апа салам алейкум. Привет, кандайсыз? Саламатсыздарбы? Ошо сурап атат, Элераны чакыр деп. Мен улам сайын таң калам да. Мен көп ырлар такыр эле укпайм да. Бирок сиңиңизди тааныйм, бирок неге ата энемди ушунчалык жактырат деп мындай суроо жаратат да. Ата энеме жагат, значит, что-то есть в особенном деп. Анан бар сурап көрөйүн дедим. Эмнеси жагат? Эмнеге ушунчалык аны чакырып көргүңүз келип атат десе, үнү бир башкача дейт, эч жакта табылбайт дейт. Анан өзү да аябай ыймандуу кыз дейт. Анан ошо эки тема бар экен ушул жактанчы. Ушул биринчиси бул үнүңүз. Ошондо үн бул жараткандан берген бир өзгөчөлүкпү же иштеп чыкса болобу? Менимче чоң рахмат биринчиден, аябай баалаганыңыздарга рахмат. Чоң рахмат, аябай ыраазымын. Бул менимче бул баары база болуш керек да. Кудайдан берилген өзгөчөлүк. Аны таптап өстүрүп, жоготпой алып кетүү бул баягы өнөр ар бир берилген адамдын өзүндө да. Анан мен ошо 5 жыл окубадым, университетте окудум. Андан кийин дагы классикалык вокалдан дагы 1 жыл окудум. Опера балет театрында Бактыгүл деген эжейимдин колунда 1 жыл ошо окудум. Андан кийин дагы 1 жыл окудум классикалык вокал боюнча. Мындай айтканда, мен үнүмдү кандай берилсе ошондой эле калтырып койгон жокмун да. Мен аны өстүрдүм ар тараптан, чоюп. Мен концертмейстерим айтчу, Айбарчин деген эже, сенин азыр үнүң өсө турган. Чоюш керек, бияка чоюш керек, бияка чоюш керек. Аябай деп коет, камыр сыяктуу ийилеп бышырыш керек депчи. Ошентип аябай 1 ай ошол эжейим 1 ай мени даярдаганда, баягы конкурскачы, эл аралык конкурска даярдаганда 1 айдын ичинде аябай сонун кылып үнүмдү бышырды да. Ошондон кийин дагы менин үнүм кыйла өстү. Анан бул ошо албетте биринчиден Кудайдан берилген өзгөчөлүк, белек, өнөр. Мен анан сырткары менин дагы эмгегим. Азыркы доордо ырдаган билбегендер деле популярдуу болуш оңой да. Эми ырчы катарычы. Анан көп автотюн дагы көптөгөн бир инструменттер бар да. Үнүңдү жөн эле өзгөртүп коет. Аларды ошол угуу популярдуу болгондо сизде мындай муңая турган бир сезимдер жаралабы? Андай деле эмес, эми раз эгерде ошондой популярдуулук болуп атса, демек ал адам ошол нерсеге аракет кылды. Ал ошого татыктуу болду демек. Анан Кудай ошондой рызкысын берип атат. Андай нерсе болбойт менде. Байкелерибиз, ырчылар алар айтып калат го, жок биз аларды жаман көрөм деп ушинтип бир конфликт жаратат. Мага да ошентип айтышчу да. Мурдачы баягы тааныштарым тиги деле жүрбөйбү, мындай эле ырларды ырдап. Бул деле жүрбөйбү, мындай эле ырларды ырдап. Сен деле ырдап чыга бербейсиңби ана мындай ырларды, тигиндей ырларды. Мен башында ошол ырдап баштаганымда мен аябай оор ырлардан, вокалы аябай мындай жеңил эмес, кайгылуу, созулган ырлардан баштаганмын да. Анан көрсө элдер андай ырларды көп укпайт экен да. Шаңдуу, бат-баттан мындай жеңил ырларды ырдаганда анан элдерге мындай жеңил кирип, элдер кайгырбай, маанайын көтөрүш үчүн угат экен да музыкаларды көбүнчөсүчү, 80-90%. Анан көбүнчөсү ошентип айтчу. Жеңил ырларды ырдабайсың, тиги деле жүрбөйбү, үнү жок мындай эле ырларды ырдап популярный болуп эле депчи. Анан мейли эми деп койчумун. Азыркыга чейин деле айтышат, бирок мейли алар дагы ошентип аракет кылып атышат. Өзүңүз кандай ырларды ырдагандай? Жан дүйнөңүздү Көбүнчөсү мага ошо жай ыргактагы, созулуп ырдаган ырлар жагат. Раз возможно ырдап бербейсизби? Senden sadece dikkat istedim. İstedim sevilen olum yolunu gözledim. Sevgine ihtiyacım vardı görseydin. Bana gelseydin.
Etrini duysaydın bir dedi. Hayatımı, zamanımı, yüreğimin açarımı sana verdim. İstedim sevilen olum, yolunu gözledim. Sevgine ihtiyacım vardı, görseydin. Bana gelseydin, etrini duysaydın bir. Deyт. Деп атпайбы Роза эже. Роза эже. Билесиң экен Роза. Узун кем болду, бир эле куплеттерди айтчы. Аба кагылууга кайгы батып кеттим эле. Көбүнчүлөрдө мындай суроо жаратат го, эми бул баардык ырчыларга берилген суроо ырдаганды үйрөнсө болобу? Мугалим эмесмин, бирок мен ойлойм, ырдаганды үйрөнсө болот. Ар бир адам. Эми жакшы көргөн ырларыңды ырдап үйрөнсөң болуш керек деп ойлоймун да мен. Эми кечке ырдап, ошо менен алек болуп, убакыт бөлүп, менимче кандайдыр бир деңгээлге жетсе болот да. Эми укмуш болбосо дагы, Димаш болбосо дагы бир деңгээлге жетсе болот деп ойлойм. Көбүнчүлөрдө ушундай кыялдар бар го, мындай ырдап көрүп, ырдагысы келет, анан жакындары барды эми күлүп, ырда үнүң жок деп коет. Анан ошо жактырган нерсени таштап салат. Кантип ойлойсуз? Эмне кылыш керек мындай учурларда? Эгер аябай ырдагысы келсе, менимче ал ырдай алат да, аракет кыла берсе Кудай берет да. Эми кечке Кудайдан сурай берсең берет го. Ошол сыяктуу менимче аракет кылып Кудайдан сураса берет болуш керек. Сиз Кудайдан берет экен деп айтып атпайсыз? Мен ата энем ошол айтканы бул аябай ыймандуу кыз деп айтты да. Анан мага кызыктуу да, ыймандуу деген сөз бул эмне менен, каяктан айтылат? Менимче багы мен бир интервьюмда айтсам керек, балким. Мен көбүнчө Кудайга таянам го. Ошондон улам балким бизди Кудай жаратты. Мен муну аябай так даана билем. Бизди Кудай жаратты. Биз баарыбыз бир күнү эртеби кечпи Кудайдын астына барабыз. Биз ошо эмне деп коет, топурактан жаратылды дейт го. Жербиз да, мындай кекирейип кетпей, жер эле болуп жүрүшүбүз керек да, мындай жашнаа болуп элечи, керсейип кетпей. Ата өзүбүзгө эле бул дүйнөдө дагы, тиги дүйнөдө дагы кыйын болот. Мен ушул нерсени так даана билем. Ошон үчүн бирөөлөргө дагы атаандашып кетпейм, кимдир бирөөнү да кеп кылбайм. Анткени мен билем жер экенимди, жерге кетеримди да билем. Бул дүйнө түбөлүк эмес. Мен ушул нерсени аябай жакшы билем. Ошон үчүн мындай ушундай эле кандай болсом ушундай бармын да. Өзүмчө жасалмада боло албайм, болгум да келбейт. Баардыгын ушундай эле болгонго чакырмакмын. Нактас. Накта мындай бет кандай болсо, ичиң кандай болсо, ушундай эле болуш керек адам. Дин менен жашаш канчалык жеңилдикке алып келет? Эми мен толук дин менен да жашайм деп айтпайм, бирок мен азыркы ошо эсептеп айтып өтпөдүмбү? Ошолордун баардыгын билем. Эми аракет кылам. Мындай жакшы жашаганга, кимдир бирөөгө зыянымды тийгизбегенге, исламдын баардык сүннөттөрүн карманбасам дагы кандайдыр бир мындай аракет кыламын да. Менин аракетим бар. Менин аракетимди ошол Кудай көрүп атат, баалап, ошон үчүн ушундай жакшылыктардын баарын берип атат болуш керек деймин да. Элер аракет кылып атат депчи. Ошо. Ырчы адамга орозо кармаш оорбу? Оор эле го. Оор. Сиз кармайсызбы? Мен кармайм, бирок Жакында орозо келип атат. Эстигертүү достор. Унутпаңыздар. Орозо кармайм, бирок орозонун сообун Кудай өзү берет экен. Канча сооп берилери белгисиз экен, аябай чексиз сооп экен. Ошон үчүн сөзсүз орозо келгенде орозону кармаганга аракет жасайм. Ошо айткандай эле, анткени бул дүйнө түбөлүк дүйнө эмес. Көбүнчө ырчылардын мындай жашоосунда ыр анан дин деген мындай аралаштырыш, чогулуш оор го. Сиз үчүн канчалык оор? Биз ар дайым идеалдуу болуп бир абалда тура албайбыз. Ырчы эле эмес. Ырчылар просто алар көрүнөт да. Алар биз интернеттен карайбыз, көрүп турабыз да. Ырчы эмес адамдар деле ошондой ыйманы өйдө төмөн болуп турат. Бир кезде өйдө болот, бир кезде төмөн болот. Бир күнү ырчы эмес адамың деле ичип кетет, бир күн карасаң дават качып кетет дегендей, Просто ырчылар мындай элдин көзүндө болгон үчүн алар көрүнүп калат да, бакуштар. Жашырылбай калат. Жашырбай элдер көрүп калат бир жерденчи, тиги эми го депчи. Так мен ойлойм баарыбыз эле бирдейбиз, бирдей мындай не деп коет эле. Ырчылардан башка адамдар деле ошондой да, айтор. Ыйман өйдө төмөн болуп турат. Биз пендебиз, бул нормально, идеалдуу болуш мүмкүн эмес.
бизде өзү ушул айымдар келгенде көбүнчөлөр суранат да, дин жөнүндө сүйлөшпөйлү депчи. Сиз дин жөнүндө айтып калыпсыз, мен суроолорду берем акча. Мына мүмкүнчүлүк болот атса эмне кылайын, өткөзүп жибербейм да. айтып көрүңүз. Исламда айтылат экен да, тозоктун көбүнчө түзгөндөрү аялдар болот деп. Анан деп айтышат. кантип ойлойсуз? Эми кантип ойлойсуз дегенде туура эмес, эми айтып бергенде эмне үчүн сизге чындап ушундай көрүнөбү? Анткени мындай аялдар динге жакын болсо аябай жакын болот, же болбосо болбойт. Мен көрүшүм боюнча дагы сиз кошуласызбы ушул ойго? Эми билбейм, бул нерсе ошо хадисте келип атабы, аялдар көп экен деп, Пайгамбарыбыз. Анткени ошо аялдар бир нерсеге ишенип кетсе, батыл ишенип кетет да. Аялдар деген аябай эмоционалдуу келет. Бир нерсеге ишенип кетсе, ошол нерсеге полный ишенип кетет, же болбосо чыгып кетет дегендей. Кудай бизге иманын сап берсин, эч нерсе деп айта албайм бул жерде. Өзүңүзгө кантип жардам берет ушул дайым эстеп калуу, эмоционалдуу болсо дагы түп түзүлүшүчү аял заттын, бирок ушул динде калуу ошо эмне жардам берет? Эмне жардам берет? Кандай эскертүүлөр жардам берет? Балким бул дагы биздин көрүүчүлөргө азыр Рамадан айы жакындап келет атпайбы, балким аларга ушул дем алууга бир таасир болот. Көбүнчөсү мени ата-энем эле айтып турат. Мындай бол, тигиндей бол, алдыгы кийимиң болбой калыптыр депчи, мисалы. Контролдоп турат. Чута тигиниң эмне болуп калган депчи, анан бул деген эми сахнанын кийими да деп мындай эме кылам. Кээдечи эми кечке эле мындай болгондо болбойт, анан тиги бу деп ошо мени үйдөгүлөр контролдоп турат, айтып деп турат. Анан өзүм деле мындай эмне деп коет эле, биздин менталитетке жарашыктуу, биздин менталитетибиз исламга эме мындай экөө окшош го. Мен дагы ошо аракет кыламын да. Менимче бул мен өзүмдүн Кудайга болгон тилектеримден го дейм. Кудай өзүң шерменде кылба, адаштырба, жакшылыгыңды бер деп дайым баягы жакшы ойлор менен дуа кылып жүргөндүн эмеси го деймин да, мындай акыбети го деймин. Эсимде калып дайыма унутпай жүргөнгө менимче ушул дуа го дейм. Тырмактарыңызда боебогонуңуз ошондому? Ооба, тырмагымды да ошон үчүн боебойм. Неге дегенде экен. А вы внимательны. Ооба, ошол жакында тем более орозо айтып атпаймынбы, бул дүнүйө ошол түбөлүк эмес, ошон үчүн мен аракет кылам, ошо тырмактарымды дагы кээде баягы шайтандап кээде мен да боеп алам, кыздарга кызыгыпчы, кызартып, жашыл кылып, бирок кайра эле бир жумадан кийин жүрөгүм сыгылып кетип кайра алып таштайм. Кой депчи. Баягы дараат өтпөй калат экен деп. Бирок точно айтам, сиз өзгөчө эме экенсиз, кондок экенсиз. Мен үчүн просто обычно мындай көмүп каласың го, мына шаблондо болот да, бир коногуң келет, ал шаблондо болот, анан шаблондон чыгып мен үчүн бир башкача болуп атат да. Көбүнчө азыркы учурда тренд болуп атпайбы? Ырчы айымдар бар эле ороно болот. Көбүнчө адамдар андан коркот. Чын эле ушул булар эмне ороно болгон, бир коркунучтуу болуп деп комментарийлерди окуп калам. Сиз үчүн бул кандай, туурабы, туура эмеспи? Элдердин ою, элдер бири-бирибизге ушинтип сын айтканы, деги деле ушул аял затка болгон дайыма эмелер көп го. Уруштарчы. Критиктерби? Критиктер, бул аялдар мындай болуш керек, ал укугу дейт, бирөөсү болсо жок, аялдын укугу дейт. Ушул аябай көп да. Кантип ойлойсуз? Ошо азыр байкап карасаң эле соцсеттерде мен башка эжелерди, байкелерди да карап турам да, анан комментарийлерди аябай жаман жазышат. Анан ойлойсуң да, бул кандай адамдар депчи. Ойлобойбу булар өздөрүнүн жашоосун ушуну жазып алып, мындай өздөрү сарсана болбойбу депчи. Ушуга мен жооп берип калбаймынбы бир күн деп, мындай адамдар неужели ойлонбойт деп кээде ойлоп карап калам. Мага да кээде жазып калышат. Тиндей мындай депчи. Анан ошол менимче алар ошолорго дейм да, жаман сөздөр жазгандар, тозоктогулар ошолор тозокко ошондой адамдар үчүн жаралганбы деп ойлоп кетесиң. Же чын слишком жаман сөздөрдү жазышат го кээдечи. Анан ойлойсуң да, ал себеби жок, мен буга жамандык кылбасам, эмне үчүн мындай жазды деп анан ойлоп, демек ушундай адамдар үчүн тозок болсо керек деп ойлойсуң да. Жакшы эскертүү экен. Анан тозоктаганда эмес, түрмөдагы, анткени жакында жаңы мыйзам чыкпадыбы? Ооба, жаман комментарий жазгандарга. Жаман комментарий жазган адамдар ошондуктан ар бир жазаардын алдында ойлонуп, бирөөнүн жүрөгүнө катып тийип калбаймбы деп ушул жактарын айтып жазыш керек да. Өзү деги деле. Ошо азыр ошентип көп жазат, популярдуу эжелерди карап отурамын да мен дагы, анан карап ойлонуп калам да, зачем мунун баардыгы депчи. Аял кишилер, тем более аялдар көп жазат да. Аялдар аялдарды колдобойбу, наоборот. Же жакшы кылып жазсын, мындай. Кече мага бирөө ушинтип комментарий жазыптыр да, аябай мындай. Жүрөк ортуппу?
мындай аябай мындай жакшы жазыптыр да. Жакшы в плане жаман жазып. Жакшы мындай не деп коет, мен негизи көп ачык кийим кийбеймин. Просто көйнөгүмдүн колу ырдап берилип жеңи бияка түшүп калыптыр да. Негизи мындай болчу. Анан түшүп калыптыр. Анан ошого жазса керек. Сураныч Элера, мен сени аябай сыйлайм, өтө жакшы көрөм. Ачык кийме эле койчу, сенден суранам деп жазыптыр да. Жаман жүрөгүмө тийди да ушул комментарий. Негизи мен өзүм дагы андай жакшы мындай полный закрытый кийгенге аракет жасайм негизичи, бирок таза эле мындай кап болуп калбайт, мындай жабык, бирок кичине мындай эме болуп турат да, мындай силуэт дейбизби? Сулуу болуп турат да кез-кезде. Ошол комментарийди окуп аябай эме болдум да. Ошентип жазса мейли да. Мындай сураныч мындай болсо, же менин оюмча мындай болсо десе да, мындай жаман нерселерди жазбай. Менимче ошол ар кимдин өзүнүн тандоосу бар, бирок бул дүйнө болобу, бул дүйнөдө болбосо тиги дүйнөдө сөзсүз ар кимибиз ар бир жазганыбызга, кылганыбызга баарыбыз жооп беребиз. Андан эч ким качып кутула албайт. Негизи эле бул закон чыга электен мурун эле пайгамбарыбыз айтып кеткен. Жакшы сөз сүйлө, сүйлөбөсөң унчук. Ошол да. Ушундай. Мен мисалы бирөөгө вообще комментарий, жаман комментарий жазбайм. Жакпаса жөн эле өтүп кетем да. Бечара деп коем. Бак ушуну кылбай эле койбоптур деп ойлонуп коем да. Анан ошо башкаларды деле ушундай чакырмакмын. Жакпаса көрбөй эле коюш керек, жазбай эле коюш керек. Жакшы болсо сөзсүз мындай кайдыгер карабай, мындай комментарий жазып, лайк басып, бири-бирибизди колдоп, ушундай нерсе болуш керек деп ойлоймун да. Деп эле өтүп кетип калбайчы. Мен да уланткым келип атат. Өзү деги деле ушундай темаларды сүйлөшкөндө мага жүрөгүм кызылып кетет, бир башкача болуп кетем, бирок бул дагы бир колумузда болуп аткан нерселердин бири. Кийим тууралуучу, аял зат сиз айтып атпайсызбы, мындай кийинсем жаман болуп кетем депчи. Айтат го, аял мындай кийиш керек, тигиндей кийиш керек деп. Кийим тууралуу да аябай көп го, көбүнчөлөр айтат, укукту бузбашыңар керек дейт. Көбүнчөлөр жабан болбашыңар керек дейт. Кийим тууралуу сиз кандай ойлойсуз? Кийим тууралуу бул дагы ар бирөөнүн тандоосу. Бизге тандоо берилген. Бирок эме кылсак болбойт. Буну кылышың керек деп. Муну кылышың керек деп андай нерсе жок. Биздин Кыргызстанда деле, башка жакта деле билбейм, анча-мынча исламий мамлекеттерде болбосо. Эми ар ким өзүнүн тандоосу, айткандай эле. Кандай болсоң ошондой элдер кабыл алат, ошондой мамиле жасайт. Анан таңуулабай мындай кийиниш керек деп. Мен өзүм дагы ырдагандыктан, маданият чөйрөсүндө болгондуктан мен дагы бирдей дайым эле бирдей боло албаймын да, мисалы үчүн. Же болбосо башыма дайым эле жолу короп алып ырдай албайм, мисалы үчүн да. Же болбосо дагы ушундай бирдей боло албаймын да, мисалы үчүн. Элдерди сахнада элдерди таң калыш керек. Элдерди сахнага ошо таң калыш үчүн, проблемасын мисалы унутуш үчүн, же болбосо тойго бирөөнү чакырса, мындай сулуу, кооздукту көргүсү келет да. Анан сөзсүз ал жака жашына болуп барасың, чачыңды тарап, жашнакай кылып жасап, бетиңди жасап, таза кийимдериңди, кооз кийимдериңди кийип барасың. Бул менин мындай айтканда, менин кесибиме не деп коет? Мен кесибимди туура эме кылам. Кесибиңиздин талаптарын аткарамын да. Мындай болушум керекмин деп фокусумду жакшы коюп, жакшы кийингенге аракет жасайм. Анан эгерде ырчы болбой калсам, кандай кылмакмын? Анда деле ушундай эле болмок болушум керек, бирок мындай өтө деле мындай кооз болуп кийингенге мындай шарт болмок эмес болуш керек деймин да. Андай кийинбейт болушум керек деп ойлоп калам да. Кесибим ушундай болгондуктан мен кесибиме мындай 100 эмес 1000% берилип мындай эме кылам да. Иштеймин да. Жөн эле мынтип эптеп септеп эртең анан мындай болуп кетсечи деп ойлобойм да. Жок, бул номериме мындай костюм керек. Ушундай кийинишим керек, мындай болуш керек, ушундай болуш керек деп ар бирин иштеп чыгам. Аны ойлоп баардыгын эгерде бир эмеге сала турган болсок, эгер мындай болсун дей турган болсок, анда мен бул кесиптен анда кетишим керек болуп калат да. Ошол жагы бар. Ырчылар так мындай деп коет эле, кооз кийинген жакшы. Ырчылар шайтандын куралы деген сөзгө кандай көз караштасыз? Көбүнчө Кыргызстанда андай нерсе жок. Биз мисалы рок-н-ролл ырдап чыккан жокпуз, мисалы үчүн деп монтип алып, беттерибизге жанагындай ужастарды тартып алып чыккан жокпуз да. Мисалы мен өзүмдүн случаymды айтайын. Андай болгон жокмун, мисалы үчүн. Жакшы ырларды ырдайм мен. Репертуарымдагы ырларымдын баардыгынын сөздөрү аябай жакшы жазылган. Сонун жазылган. Анан
жандай бир нерсе жок же Кудай жок же дагы башка нерсе жок, мого сыйын кыла, тиги сыйын кыла деген нерсе жок да мисалы үчүн. Менимче ушундай темада ырдаган азыраак күнөө болуш керек деймин да. Азыраак. Мындай элдердин маанайын көтөрүп, эс алдырып, ушундай болуп атпайбы көбүнчөсү. Укса деле бир мындай жаман ойго кетпейт, Кудай жок деп ойлоп кетпеген ырлар да. Менин репертуарымдагы ырлар ошондой ырлар. Бул сиздин принциптериңиздин бири. Ошондой деп да айтсак болот. Өзү деги эле биздин шоу бизнести ырлардын баарын териштирсек канча ойлойсуз? Көбүнчө ырлар кандай? Көбүнчө ырлар биздики жакшы. Маанилүү, жакшы ырлар. Көбүнчөсү эле баягы популярный болгон ырлар жакшы, жакшы маанидеги ырлар. Ошон үчүн жакшы эле көз караштамын. Жакшы. Кыска суроо жооптордун убактысы келди. Сизге мен өзүм кыска суроолорумду узаткым келип турат. Биринчиден баштайлы, сиз даярсызбы? Акыркы жолу качан жаңы нерсе сынап көрдүңүз эле? Ал эмне болду? Акыркы жолу мен лыжага барып биринчи жолу лыжа теуп көрдүм. Кандай болду сезимдериңиз? Аябай сонун болду. Укмуш сонун болду. Жакты мага. Элдерге сунуштайсызбы? Сунуштайм, бирок абайлагыла, барганда сөзсүз инструктор жалдап алгыла. Ато өзүңөр жалгыз кулап кыйналасыңар. Акыркы жолу чын жүрөктөн каткырып качан күлдүңүз эле? Чын жүрөктөн мен бүгүн эле күлдүм окшойт. Иним кечке мени күлдүрөт да, ар кайсы нерсени айтып же оорум эзилип күнүгө эле мындай чыныгы күлөм. Сиз өзү күлүү оңой окшойт. Бат эле күлүп, бат эле кайгырып. Жок, мындай не деп коет? Мен бүт нерсе мындай чыныгы болгонун жакшы көрөм да. Болсо чыныгы болот десе, күлкүм келбесе анда күлбөй эле отура берем. Акыркы жолу эмнеге уялып калдыңыз эле? Акыркы жолу эмнеге уялып калдым? Биздин подкастта жана суроодан кийин уялып калган жоксузбу? Азербайжанец чындап эле? Жок, жакшы эле. Мен акыркы жолу бирөөлөрдүн жанында бир аз көбүрөөк жеп алсам уялып калам. Мындай билбей жеп алган кездечи, ошондо жебей эле койсом болмок деп ойлонуп калам. Бирок андай качан болду, эстей албай атам. Сиздерде да ошондой болуп турса, жактырууну басып кетиңиздер. Сиз үчүн эң оор чечим кайсыл болду? Мен үчүн оор чечим деле болгон жок окшойт. Оор чечим жок, болгон жок. Апам ооруп калганда ошо оор чечим болду. Кандай кылалы депчи, кака жөнөтөлү деп ошону аябай көп ойлондум. Ошондо оор. Жыйынтыгынан баары жакшы элеби? Жакшы, шүгүр. Кайсыл катаны эч качан кайра кайталагыңыз келбейт? Мен ошол ата-энеме болгон баягы учурунда сарсанаа кылган күндөрүмдү ойлоп, эч качан кайталабайм деп өзүмө сөз бергенмин. Ата-энемдин эч мындай не деп коет эле? Не деп коет мындай? Көңүлүн эч качан оорутпайм, алардын сөзү менен болом. Ошолор күлсө экен, ошолордун маанайы жакшы болсо экен депчи, алардын көңүлүн эч качан оорутпайм, санаа тарткызбаймын деп өзүмө сөз бергем. Өмүрүңүздө эң чоң байлык деп эмнени эсептейсиз? Өмүрүмдөгү эң чоң байлык деп ден соолук деп эсептейм. Бул апам ооруп калгандан кийин мен муну 1000% билдим да. Мурда бар болчу баягы биздин макалдарыбыз бар го. Башкы байлык ден соолук деп элечи. Жөн угулат. Жөн эле угулчу экен, бул бирок чыныгы экен. Өзүңүз жөнүндө сөз кылып жатканда кайсыл сөздү колдонгуңуз келбейт, аны колдонбогонун каалайсыз? Өзүм жөнүндө билбейм. Эми ошо жакшы эмес сөз болсо анда колдонулбаганын каалайм. Баары жакшы болушун каалайм. Учурдагы мүнөзүңүзгө кайсылар дал келмек? Сулуук. Мен ойлойм, менин мүнөзүм сулуу деп ойлойм. Сулуу. Мен Суук деп угуп калып атпаймынбы? жок, мүнөзүмдү сулуу деп ойлойм. Мм. Мүнөзүмө сулуу деген ат жарашмак деп ойлойм. Элдер сулуу деп. Жок, мүнөзүмдү айтып атам мен, кетемди эмес, мүнөзүмдү айтып атам. Жок, ошо чогуу ат, эки атты кошуп койсом, элдер сулуу. Элдер сулуу болуп калмак. Сонуу болот экен. Идея. Эгер балаңыз ушунда атасаңыз, тоже комментарий жазып кетиңиздер, сөзсүз түрдө. Так, кийинки суроо башкача экен, бирок мен андан тышкары башка бир суроо берейин. Сиздин күйөөңүзгө тартыктуу болуш үчүн кандай жигит болуш керек? Критерийлерин айтып кетсеңиз, биздин комментарийде адамдар өзүнүн оюн жазып, өзүнүн номерин калтырып кетсин. Балки. Мен үчүн не деп коет, мындай айтылган сөзүнө турсун,
жомарт болсун. Эгер сиз ошондой болсоңуз өзүңүздүн атыңызды жазып туруп комментарийге номеруңузду менен чогултуп таштап кетиңиз. Резюмесин жазып Резюме. полный жомарттар. Жомарттар да. жомарт. Жомарт деген сыпаттын ичинде баары бар да, ошон үчүн жомарт деп айтып атам. Бирок биздин комментарийибизди жазып калса балким чын эле карап чыгасызбы? Окуп чыгасызбы? Ооба, окуп чыгам, сөзсүз окуйм го. Так что көрдүңөрбү? Жакшылап Карайм. өзүңөрдү мындай кызыктырып тургандай кылып жазып кетсеңер балким жазып калат. Чын жумушка алып атканда эле өзүңүз жөнүндө кызык жазып кетиңиз. Акыркы 2 суроом бар. Накта деген сөздү кандай түшүнөсүз? Накта деген бул мындай нукура деген сыяктуу түшүнөм. Накта ушундай экен деп айтып калабыз го. Накта кыргыз экен же болбосо накта мындай ошо нукура деп эме кылып атам мен синоними. Жасалмасы жок. Накта да. Нукура. Кыргызстандагы эң накта адам сиз үчүн ким? Эң накта адам мен деп деле айтсам болот. Мен нукурамын го болгондой. Бирок менден мурун айта турган болсом, накта деп биздин президентти айтмакмын. Анын аял өкөнү айтмакмын. Биринчи айымды. Буга чейинки кече күнү эле бир эмелерин көрүп калдым, видеолорунчу. Аябай трогательный болуп. Үй бүлө катары дейсизби? Накта депчи. Сиздер дагы өзүңөрдүн оюңарды жазып кеткиле, катылуучулар. Накта кайсы адам накта деп ойлойсуздар өзүңөрдүн жашооңузда? Анткени накта деген бул жөн эле түшүндүрмө эмес, накта деген бул ушул биздин жашообузда. Анткени бир сонун киши конок келген айтып кеткен да. Накта деген бул өзүңдүн жашооңду түшүнүп жашоо. Кайсыл жакка барып атасың? Бул жашоо убактылуу экенин дайыма эстеп жүрөсүз. Сиз бүгүн ошол нерсе айтып кеттиңиз. Ошонун баары накта да. Чыныгы жашоо ушул жакта. Барлык жасалма нерселер менен, иллюзиялар менен өзүбүздү айлантырбайлы, көзүбүздү башыбызды. Нукура, накта. Нукура жашайлы. Накта жашайлы. Кычык мырза, бүгүнкү коногубуз бизде накта болду. Накта кыргыздын кызы. Накта кыргыздын кызы. Рахмат. Сизге бүгүн келип алтындай убактыңызды бөлүп кеткениңизге чоң ыраазычылык билдирем. Чындыгында өзүм мындай билбеген жактарынан да ачылдыңыз деп айтсам болот. Сиздер оюңуздарды жазып кеттиңиздер, кандай нерселер сизди кызыктырды эл эрежеде. Өзүңүздүн дагы кийин биздин комментарий түшүп өзүңүз оюңузду жазып кеттиңиз, сөзсүз түрдө күтөбүз. Анда эмесе ушул жерге чейин көрсөңүздөр, анан көрүп туруп жактырууну баспасаңыздар, бетиңиздер жок экен. Накта эмес экенсиңер деп. Накта эмес экенсиңер. Ушул жерге чейин жактырууну басыңыздар, каналга катталганыңызды унутпаңыздар. Бүгүн биздө конокто ушундай сонун жаркыраган эл эрежебиз келиптир. Сиздин акыркы сөздөр. Чоң рахмат. Акыркы сөздөрдө башкача болот экен. Биздин подкастыбызда акыркы сөздөр. Чоң рахмат. Накта подкаст мага аябай жакты. Чакырганыңыздарга, жалпы жамаатыңыздарга чоң рахмат. Өнүгүп өсө бериңиздер. Биздин көрүүчүлөргө да чоң рахмат. Аягына чейин көргөнүңүздөргө ден соолукта болуңуздар, оорубаңыздар. Эч ким оорубасын, эч ким муңайбасын. Жашообуз гүл болсун. Муңайбагыла. Адаттагыдай эле накта коноктор, накта алып баруучу накта сезимдер. Анткени бул накта подкаст. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө.